Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 1 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге жаңы домдун 5 кабатында жайгашкан сатылуучу бир бөлмөлүү квартира жөнүндө информация бермекчимин. Техпаспорты бар, суу, свет, газ, отопление бардыгы иштейт. Ремонту сонун. Кийим кечеңиздерди алып келип эле жашай бересиздер. Анан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, бардыгы калат туғандар. Эч кандай көргөзмөгө эмес, бардыгын калтырып кетет. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун сиздерге жакшылап түшүндүрүп берейин. Мен турган жер туғандар, бул барыңыздар билген Анар микрорайону, Элитстрой курулуш компаниясы курган жаңы домдун алдында турам. Сатылуучу квартирабыз мына туштагы подъездде 5 кабатта жайгашкан. Строй компания Элитстрой. Домдун аталышы Омат. Адреси болсо Анар 1. Төлөкөн микрорайону тараптан, же болбосо Олигарх рестораны тараптан, же болбосо Миллион маркет тараптан кирип келе бересиздер домдун алдында. Баратталары бар, парковочный местолары кенен бул жердечи. И бул жак домдун алды. Мына туштагы подъезд 5 этаж. Квартирага келип калдым туғандар. 5 кабатка чыгасыздар, лифт иштейт. Эшикти ачып кирип келе бересиздер. Так, ошондо бул жак гостиный комната болуп атат. Техпаспорт бар, суу, свет, газ, отопление бардыгы киргизилген. Радиаторлар, айнектери пластик, занавескалар тагылган. Бул жак ошондо 1 комната болуп атат. Шкафтар көрүп атасыздар. Сонун кылып до потолка жасап койгон экен. Жакшы. Бул жактан чыгабыз. И мына жакка кирсек, барыңыздар билген кухня. Стиралка, холодильник бардыгы калат туғандар. Плита, газ, бүт бардыгы иштейт. Суу чыгат. 5 кабат туғандар. Этажы дагы эске алыңыздар, этажындагычы. Так, эми бул жак санузел ошо. Бүт бардыгы ушул жакта экен, унитаз бардыгы бар. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $55,000, анан дагы бир аз эле кеми бар экен, бир аз эле. Сөктөгөндө жаңы ремонт и бардык нерселер калып атпайбы? Ошону дагы эске алыңыздар. $55,000 кеми бар. Мына бул жак квартирага кирүүчү эшик. Ушундай бир до потолка мындай шкафтага жасалган. Бут кийимдерди коюп турган. Сонун, жакшы.